Орозонун сообу мына ысык күнгө туш келип атат. Бизде суук күнгө да туш келген учур болот да. Болгон өттү. Эми мына ысык күнгө туш келип атат. Бу ысык күндөгү орозо менен суук күндөгү орозонун өзүнүн сооптору бар. Мына биздин бул айыбыз ушу ысык күнгө келип атат. Ушул ысык күн туурасында пайгамбарыбыздан дагы хадистер бар. Ысык күндө орозонун сообу эсе көбөйөт. Башка салкын күнгө салыштырмалуу, же дагы кышкы күнгө салыштырмалуу, ысык күнү жайкы күндө чилдедеги туш келип калса дагы бул орозо сообу көбөйөт. Бул туурасында бир топ хадистер бар. Мана Сахихайн Бухари Муслимде келген хадисте Аби Хурайра радиаллаху анху риваят кылып айтат. Ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям иштакат ан-нар ила раббиха. Тозок Алла Таалага даттанып жиберди дейт. Шикаят кылып жиберди. Я Рабби, эй жараткан деди. Акала бa'di ba'dan деди. Мен өзүм жеп атам деди. Тозок ушунчалык көчөп, күйүп, ушундай болуп кетти. Тозок өзүн өзү күйгүзө баштаган. Аны шунда Аллага даттанып, кайрылып айтты. Я Рабби, я жараткан, мен ушундай болуп атам деди. Фa'азина лаха бинafasatayn. Алла Таала тозокко болуп туруп өзүң жеп атсаң бир чыгарып ал. Бир демиңди чыгарып ал деп тозокко уруксат берди Алла Таала. Бирок эки дем чыгарганга уруксат берди. Эки дем чыгарганга. Бири тозоктун ичинде бир эле ысыктык эмес, тозоктун ичинде суук да бар. Алла Таала тозокко ушундай уруксат берди, эки демге уруксат берди. Бирин ысыгын чыгарат, бири суугун чыгарат. Биздеги жайкы чилде менен кышкы суук, катуу суук болгондо ушунун аламаты. Bir belgisi bul hem. Nefesun fi şita ve nefesun fi sayf. Fehu eşeddu ma tecidun min el-harr min sumumi cehennem. Sizler şu jayında katu çildenin ısığındağı öte katu ısık bu şu tozoktun otunun uğusunun bir ilevi dedi. Ve eşeddu ma tecidun min el-bard min zamhariri cehennem. Kışında katu soğuk görgen bolsoňor, bol şol tozoktun soğuğunun bir ilevi bolat dedi. Hazreti Abu Bakr radhiyallahu anhudan şunday mawquf hadis var. Jayqı çildede, anan kışkı çildede oğuz açıp orozo tutatken de. Кейде ошондой айым ал жакта катуу ысык болгон көбүнчө ушу ысык жайкы катуу ысык чилдеде орозо кармайт экен. Абу Дарда разияллаху анху айтчу экен: "Суму йоман шадидан харруху ли тули нушур ва саллу рак'атейни фи залматил лейли ли вахшатил кубур." Ey катуу күн ысыкта орозо тутуп койгула, өлгөндөн кийинки o kayta tirilgenge çeyin aralık sapar uzun. Soğuk olsun. Jaydın ısığın doğrusu tutup koygula deçken. Tündün karangısında iki rekat namaz okup koygula. Kabırda жалгыз kalgan keste jardam tiyet deçken. Kabırdın karangılığını istegen adam, kabırdagı жалгыздыкты istegen adam birinci çoğu dayardanat. Kıyamatты istegen adam dayardanat. Bugünkü kündünün sığış nerse emas. Demek al adam şunday bolup dayardanat eken da. Dağı sahih hadiste şunday Abu Darda radhiyallahu anh aytat. لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر وإن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. Bu Abu Darda radhiyallahu anh şunday katуу gün ısık bolat ele deydi. Peygamberimizden birge saparda жүргөн күндөр bolat ele. Isıktıktın barıp jetken жерindegi ısık bolat ele. Aramızda hiçbir adam çıday albay kolun başına koyup ısıktan saktanıp жүргөн учур bolat ele.
Ошондой элдин арасында бирден бир орозо туткан пайгамбарыбыз менен эле Абдулла ибн Раваха болот эле дейт. Дагы ушул эле сөз Рамазан айында болгон. Рамазан орозосунда дагы ушунчалык ысык болгондо, сапарга чыкканда пайгамбарыбыз оозунда чыккан күндөр болгон. Бирок ушунчалык катуу ысыкта орозо кармаганда пайгамбарыбыз болгон. Демек, ысык күндө сооп ушунчалык жогору болот. Ысык күндө тутулган орозонун сообу эселенет. Кышкы катуу суук боюнча пайгамбарыбыздан ушундай хадис бар экен. Аш-шитау рабиул муъмин деген. Имам Абу Я'ла рахимахуллах риваят кылат экен. Аш-шита рабиул муъмин. Дагы бир риваяттагы кошумчалап тала лейлуху фақамаху ва қасура нахаруху фасамаху дейді. Кышкы. Кышында түн узун болот эмеспи? Күндүзү кыска болот. Кыш момун мусулман адам үчүн азыркы элдер муну жаз келгенге сүйүнүп атпайбы? Кыш момун мусулмандын жазы болот дептир. Мына жаз келгенде о жер көгөрүп атат, жер жемиштер чыгып атат, алды бышып калды, жаңы картоштор жеп атабыз азыр. Сүйүнүп. Bu kış momun musulman üçün ушундай дейт. Анын кышында момун мусулман жей турган дасторкон көп болот дейт. Себеби күндүзү кыска болот, ал орозо тутат. Түнү узун болот, ал көп ибадат кылат дейт. Кыш биздин мусулмандар үчүн, айрыкча бизге окшогон коомдо чындап эле биз үчүн жаз жыргал да. Көзүн сактайм деген адам үчүн кышында сонун. Ачык чачык эч ким жок. Аларга Кудай түшүн берди жазындайм. Уламалар айтат, эмне үчүн бул ушундай момундун кыш, момундун жазы болуп эсептелет. Момун адам кыш келгенде, ушу жаз келгенде сүйүнүш керек экен да.